Нерсенин өзү эркеги сулуу болот да. Алла ошентип жараткан да из. Кыргыз тоок деген. Кыргыз тоок болуп чыгат, кыргызча депчи. Биз протеин деп атпайбызбы чымындан. Бул кишиде болсо башка бир ыкмасы бар экен. Аябай жакшы ыкма экен, туугандар, мында көргөз коюлар чечтик. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Тоок дүйнөсүндө дөшалардын катарына кирбесе дагы, бирок тооктун эң мыктыларын, жакшыларын кармаган Жумадил деген таксырдын үйүнө келдик. Бул киши жакында эле Жалал Абадтан Бишкекке көчүп келди. Мен дагы бир ошол короздорунан бир экини алсамбы деп келдим. Австралиялардан. Кыргызстанга былтыр Румыниядан Космин Магияри деген ошол жакта фермер бар. Ошо фермерден жумурткасын алып келишип ачырышкан да бул кыргызстандыктар. Ачыргандан тандап өздөрүнүн атайын племияга деп алып калгандарды мен сатып алганмын да. Арасынан эми баары эле жакшы чыга бербейт, анча жакшы эмес брактар чыгат, аларды эмес, мен таза племияга жарагандарынан сатып алганмын. Артыкчылыктарын айта бериңиз. Эми артыкчылыктары булардын эң биринчи көрүнүшү көзгө жагымдуу болот да. Мага мисалы үчүн көрүнүшү жаккан. Тооктору болар экен, Бул тооктор, булар тооктору. А моолар жөжөлөр, булар 3 ай 1 жумалык жөжөлөр моолар. Жаныбар. Мен өзүм Румыниядан 4-5 киши биригип алып келгенбиз. Ошондо азыр боолардын жумурткалары заказ болуп атабы сизге? Ооба, ушулар жана короз. Ошолордун балапандары болар. Жок, булар Румыниядан келген. Булар уже келгендерби? Булар Румыниядан түз келген. Түз келген. Балапан боюнча. Жок, жумуртка алып келген. Жумуртка кылып, алып келип өзүбүз ачырып, ушунча 3 ай 1 жума болуп калышты. Азыр улар жакшы чоңойот экен, мынакей тоогу тигинде болуп турат, беркилери 3 ай 1 жумалык коростор. 3 ай. 3 ай 1 жумада артада жүрөт. Мен 100 жумуртка алып келгем. Ошондо короңузда башка линиялар экен, мындай бир эле порода, бирок линиялары бөлөк окшойт. Линиялары бөлөк да, аралашып кетпейт. Анан кээ бирлер аралаштырып береткен, тиги бул экен дейт, бирок аралашпайт. Мына бу жерде мо запасный короз турат. Бул эки тоок түлөп атат, мисалы, туубайт. Ошон үчүн бөлүп койгом атайын. Мынакей. Бул да австралиялар. Австралиялар каран бар эле австралиялар. Жанакы сыртта жүргөн корозго караганда бул чоңдой көрүнөт да көзүмө. Бул чоң. Бул кебетеси чоң. Тиги кичине чаканыраак короз, бирок ал деле жакшы. Бул жерде эки тоогу менен экен, Бул түлөп атат, мынакей уже жүндөрү түшүп, жумуртка туубай атат, короз зерикпесин деп салып койгон. Жакшы. Тетиги да уже ошондой. Мен дагы бул кишиден алгам негизичи, башка линиясынан. Балапан кезинден алгам. Ошол короздан алайын деп келдим. Бирок Бишкекке жакында эле көчүп келген болсо дагы тоокканасын караңыздар. Биз канча жылдан бери тоокканада шаарда турабыз. Бирок ушундай тооккана салып алганга жарабай атабыз, мынакей. Рейканы койгонумдун себеби, мисалы үчүн буну чыгарганда тиги менен чокушпасын деп тиреп коём да. Ошондо чокушпай турат. Очерет менен чыгарам да. Прогулка чыгарган. Бул жакта арбалар бар экен. Жыргап атыштыр да. Чөп, жөнөкөй эле чөп. Аралап жүрө берет. Аралап жүрө берет. Не жалко. Так, андан кийин бул жерде лег орундар экен, бул? Лег орундар. 4 ай боло элек, буйруса бир экөөнүн тажы кысарып калды. Таптаза, таптатынакай сонун боюнча экен балапандар. Жакшы чоңоётуптур, ден соолуктары да жакшы экен көрүнүп турат. Жакшы буйруса. Булардан мен 84 ачырдым. Ушул убакка чейин экөө эле өлдү да. 84төн экөө өлдү. Анан могу 37 ургачы чыккан 84төн. 37 ургачыдан 20сын баягыда көчүп келатканда жүк болбосун деп сатып бердим эле. Көчүп атам сатылат деп мен көрдүм. Булары 17 штук. Бу эми өзүм үчүн алып койдум да. Корозу жок. Короз эми алабыз. Короз проблема эмес го. Таап алабыз. Андан кийинкиси. Бул да австралиялар. Бул да австралиялар экен. Могу коростор булар ошо Румыниядан келген жумурткадан чыккан привознойлор. Коростун баары привозной менде. Бит парты. Бул жактан чыкканы жок. Бул жактан чыкканы жок. Ушул тооктор гана бул жактан чыккан. Короздор привознойлор. Бул ак. Бул эмне? Сплеш, окрас. Мисалы үчүн булардын окрасы болот да, пепел турбайбы? Пепел менен тетиги пепел тоок кошулса, экөөнөн мондай окрас чыгат да. Могу сплешти карага койсоң, тетинде пепел чыгат. Кара менен пепелди койсоң, арасынан жарымы кара, жарымы пепел чыгат да. Ушу 3 окрасы бар. Ушундай чыга берет аралашыпчы.
Болбосо ошол эле тоок. Ошол эле тоок, ошол эле тоок. Жумурткасы ошол эле, качествосы ошол. Арасында бир пепел жүрөт. Муну сплеш дедиңизби? Сплеш. Анан калганы кара экен. Бул короз, бул деле ошо привозной. Бул Давид деген линия короз. Давид деген киши фермер бар, ошол фермердин. Бул дагы румунбу? Бул деле Румыния, ооба. Тооктордун жакшысы эле негизи Румыния окшойт да, көп ошо Румыния жакшы. Мен турецкий деле багып көргөм. Бирок алардан эч неме кылбай кайра сатып берген да. Бир багытта кармайын депсиз да же? Бир эле немени кармайын, аралаштырбай. Так, эми башка тооктордон эмне артыкчылыгы бар экен? Ошол нерсени айта кетиңиз. 52 күчтүктөн 43 чыкты да. Анан бирөө ошол жерде жаңы ачылып кетти, таштап келе берди. 42 күчтүк чыкты да. 20 күндөн ашкан жумурткадан 42 чыкты. Аплот жакшы экен. Биринчи артыкчылыгы аплоту башка тоокторго караганда жакшы экен. Могу ачып коеюнчу, кичине мындай так көргөзөйүн. Айта бериңиз. Анан экинчи немеси буларды мындай кандай десем, союп жесең дагы жакшы жеп берет экен да. Тоок мен бир өйнүн гана союп жедим ушуга чейин. Ал да ооруп калып. Да, жакшы союп жеген турбайсызбы? Ооруп калып, ал деле бир 10 күндөй ооруп жүрдү, анан бир союп жеп көрөйүнчү деп туруп. Мында жакында эле сойдум. Тетиги 58 күнгө алынган тооктордун бирөө союлду да. Тоогунан. Мындай жакшы экен. Этин да немеси дамы да жакшы экен, мындай жайдагы тооктукундай да, мында агыш эмес да. Анан сулуулугу да жакшы, көзгө жагымдуу. Негизи мен байкашымча корозу аябай сулуу болот экен. А тооктору билбейм, тооктору чынын айтсам любой нерсенин өзү эркеги сулуу болот да. Алла ошентип жараткан да из. Жагымды көрүнсүн. Жакшы. Караңыз, корозу бул пепельный короз экен, Пепельный короз. Бул деле привозной Давид линия короз. Давид деген фермер бар Румынияда, ошон. Мондай пепельныйды тетиңде пепельный тоокко койсо, сплеш чыгат да. Буну болсо сплешке койсо, 50 сплеш чыгат, 50 пепел чыгат да. Акка тартат деңиз. Мен азыр бир заказым бар. Мага жок дегенде 50-60% пепел чыгып берсин дегенден могу корозду бияка коштум. Тиги пепел менен сплешти тиги кара корозго коштум да. Эми экөөнү чогултуп берем. Июндун башына деп туруп Казакстанга сурашат. Мынакей туугандар, ушулардын жумурткалары 150 сомдон экен. Балапандар жок азырынча. Балапандар жок, балапанга чыккан күндөн баштап канча күндөн кийин тууп баштайт экен, ошондо айтсаңыз. Чыңынан баштап менде эң эрте тууганы, могу сплештин шериги бар болчу, пепел. Экөө бир болчу. Бул 6 айда кирди могу. Бунун шериги бар эле, ал 5 ай 18 күндө кирди. Мен санап отурдум да. Көптөн бери баккан адамдар менен сүйлөшсөм, рекорд 5 ай экен да. Биздин Кыргызстанда негизи рекорд 5 ай деп айтышты да. 5 айда тууган дейт. Анан мен 5 ай 18 күндө тууган болсо, анда жакшы эле тууптур да. Средний. Азыр алсаңыздар, демек, эми кеч күз менен болсо дагы уже тууп баштайт экен да, буюрса. Мынакей, көрүп алыңыздар. Мен ачып бир сере көргөзүп коеюнчу. Бул пепельный короз экен. Бул болсо кадимки стандарт. Эми көбүнчө ушу черный австралорд деп коебуз го, ошонун корозу экен. Бирок тети пепельный корозуңуз жактым мага мындай. Негизи пепел сулуу болот экен. Пепел сулуу болот экен. Менде пепелден экөө жүрөт дагы эле. Анан экөө тең. Келечектики буюрса, булар Косминден келген. Балапандар экен булар. Мурда көп эле линияларга маани бере берчү эмеспиз чындыгында. Анан азыр эми акыркы жылдары дейличи эми. Лично жеке мен ошо линияларга бир аз көңүл бура баштадым да, анан баарыбыз эле негизи ошо бара-бара линияларга таза кандууга өтсөк жакшы эле болот негизи. Бутун тартсаңар, бутунда хамут байланып тургандарга башка экөө адашкан эмес да. Аралаш кой берипти деген суроолор болушу мүмкүн. Ошого бутуна 2 хамут тагып коем атайын. Бирөө түшүп калса, бирөө запас туруп турсун депчи. Бул алмаштырып турам, экинчи жолу алмаштырдым. Чоңойгон сайын. Буларды жакында бөлөм, линияны 2 башка кылып, что бири-биrini адаштырып, тетик жакада тооккана салам, ушундай кылып дагы бирде. Буюрса, иншалла. Азыр убакыт кичине тар болуп атат. Мына сетка менен тутат, накай кылып, сонун кылып тосуп коюптур. Породаларды ушинтип эле баккан жакшы болот. Анан бизде көбүнчө эмне үчүн мондай порода тоокторго кызыга бербейт кыргыздар дейли-чи. Себеби монтип бөлгөндөн эри кеткенбиз да, жалкообузга көбүнчө. Анан ар бирин бөлүш керек, анан ар бирин өз-өзүнчө жем бериш керек, суу бериш керек деп атып, анан бөлө албай калышат да, ошол боюнча бүт аралашып кетет. Анан эмне деген тоок чыгат? Кыргыз тоок деген. Кыргыз тоок болуп чыгат, кыргызча депчи, бизге боло берет дегендей. Мына ушундай. Ушундай тооктор мисире көрдүңүздөр.
Telefon номерлерин буюрса комментарийге кыстарып коебуз. Биринчи комментарийге кимге кызык болгон болсо, Жумадил деген таксыр бир тууганыбыз, ушул киши менен байланышасыздар. Жумурткасына, корозуна, мышыгы нерсе болсо да өзүңүздөр байланышып аласыздар деген ойдобуз. Эң негизги суроо калып калыптыр. Булар ошондо жылына канча жумуртка туйт экен? Ошого да маани берет эмеспиз? Буюрса эми 1 жыл багалы, андан көрөбүз. Негизи атак мындай маалыматтар боюнча 300 туйт дейт, анан билбейм. 300 туйт дешет. Эгер ошого шарт түзүп берсеңиз, биздин шарт климаттагы эске алынат негизинен. Булар деле мен немен боюнча ушу түлөп атканда гана эс албаса, тече түлөп аткан тоокторду алар деле тууп келди. Январдан бери тууп келди да. Түлөп атат, уже токтоп калды туушуч. Эми түлөп бүткөндөн кайра тууп башташат буюрса. Кан аралашып кеткен, бузулуп кеткен деген тема бул жакта жок. Сарсына болбой, байланыша бересиздер. Жеке биз өзүбүз дагы көптөн бери байланышып жүрөбүз бул киши менен. Ушул кишиден австралиялап алганбыз, негизи балапандарынан алганбыз жаңы чыккан кезинде. Жанагы 58 биттен анча-мынча салынган экен. Буюрса эми ошолорго башка короз алсамбы деп келдим. Бул кишиде короз бар экен. Буюрса ошол корозун алабыз. Эми алар азырынча жетиле элек, бирок жетилгенден кийин кошконго деп келечек үчүн бир аз план түзүп коелу деп келдик. Бул кишинин коёндору да бар экен. Коён көргөнгө кызыккандар болсо, чекесинен көрүп баштайбыз. Айта бериңиз. Мына карачы. Бельгийский великан деген. Ризен деп коет, Фландер деп коет. Ошондой бул таза кандуу порода бул. Мына сага. Колактары эле жөн эле бир билек го. Дүйнөдөгү эң чоң порода ушул. Мындан чоң порода. Бельгийский дегендеңизби? Бельгийский великан. Булар эң балдар. Турсунбек байке менен эле бирине бири сөз тийгизбейт десе көрсө темең ар билдир. Тиштебейби? Салсам? Жок, тиштебейт. Карачы, эле. Көзгө өлө сонун көрүнөт, байкуштар. Бельгийский великан деген коёндар. Булар сатылабы? 2000ден булар. Булар эркекпи? Булар ургачылар же эркек? Булар 4 ургач, 1 эркек экен. Эми бир эне чоң этет. Булар ошо жана 2 айдабы, 1 айда эле туй берет деген чынбы? Канча айда туйчулар? Эркекке кошулгандан кийин 1 айдан кийин туйт да. Ага чейин балдарын багып чоңойтучакты кайра эсепке алынат. Ошондо бир балдарды мисалы үчүн мен 2 ай бактырам, анан кийин энесин кошом. Ошондо 3 айда бир тууп калат. Туут экен да. Мына бул жакта дагы жатат. Бул эркек. Эй! Алла. Жатканын карачы, жашоо керемет. Жашоо керемет. Чоюлуп жатып алыптыр. Куйрукту кара. Мына жакта да бар экен. Мына 58 миңдиктер. Булар бизге неме болду? Легенда болгона калды. Мына. Салам алейкум. Бул не деген порода? Бул Калифорния деген порода. Тиштебейт, Жок, тиштебейт. Калифорния экен бул. Сонун кооз экен, карачы. Булар эт багытындагы немелер да. Тез чоңоет. Тез чоңоет. Канча айда сойып жегенге жарайт уже? 3 айда сойып жей берсең боло берет уже. Канча килограмм эт берет? 3 айда 1 килограммдан ашык эт берет да. Мындай жакшы багылгандар болсо 1,5 килограммга чейин беришет. 1,5 килограмм этти ошондо актайбы? Жисан жеген жеми бар, немеси бар. Жеми, мисалы үчүн мондай жем чыгарам. 1 килограмм эт үчүн 3 ай кармаган пайдалыбы дегеним да? Муну 1 үчтүктү кармабайсың да. Көп. 7-8тен туйт. Мондай жемди өзүм жасап берем мен. Гранулятор менен. Чарбачылык деген ушундай туугандар. Бул жакта дагы жанакылар эле экен, бул дагы. Бельгийскийлерден окшойт да. Булар рабочий эркектер. Бул аркадагы бул рабочий эркек, бул Россиядан келген. Көздөрү апапак, кызыл, мындай вампирдей болуп турат экен. Бул бөжөктөр. Бул бөжөктөр уже багып атыптыр. Бир тууганда 4 туйт экен, 4. Жок, мисалы үчүн жерде азыр 5 бар да. Мында 5 бар экен. Бул 10 тууган ушу 6 чоңоюп атат. Бул бөжөктөрдү канча сомдон сатам дедиңиз? Буларды 1000 сомдон өйдө сатам 2 айлык кылып. Анан эми качествосу болот да, мисалы 4 бөжөк. Негизи буларды чоңойтуп гана сатасызбы только? Жок, 2 айлык кылып сатам. Туулгандан кийин алып кетем дегендер жокпу? Туулгандан кийин сатылбайт булар, кызыл эт болуп, көзү жабык төрөлөт да. Чыгылып. Бакканга жарап калгандан кийин сатам деңиз. 1000 сомдон деңиз. Эң арзаны. Слешиңе жараса, соодага жараша. Бөжөктөр 1000 сомдон өйдө сатылат экен. Коёнго кызыккандар болсо мына коёнун да түрү менен бар экен. Бирок көбүнчөсү великандар экен. Мунсу ургачы? Ургачы. Тил эркек. Ой, көбөс алып калышты. Уже эле баштайт экен да.
Муну уже канча убакытка коштуруп кайра ажыратып саласыз? Азыр уже 2 жолу кошулса болду, алып коебуз. Уже тукумга жарактуу болуп калат деңиз. Болду уже. Бүттү. Ушундайдан экөө болсо бүттү, алып коебуз да. Уже бирөө деле жетет. Контрольный кылып неме кылып коебуз да. Могул эркектин атасын мен 17 миңге алып келгем. $200 анда Казакстандан. $150 алгам, жолуна $50 бергенмин да. 7 жаш болуп өлдү. 7 жыл жашады да. Бул баласын заменитель кылып алып койдум. Жакшы экен. Дагы бир бул жакта эмне дейбиз муну? Мучной червь. Мучной червь. Биз жана протеин деп атпайбызбы чымындан? Бул кишиде болсо башка бир ыкмасы бар экен. Аябай жакшы ыкма экен, туугандар, мында көргөз коюлат чечтик. Протеин чымынды сасытып отурбай, кургак, жыты жок колдоном дегендер үчүн бир пикир мына айта бериңиз. Мен мондай личинкадан алгам. Личинкадан алып келип салсам, бул мондай кукулка болду да. Мындай пайда болот. Ушундай пайда болот. Мындан анан кийин тургандай мондай коңуздар чыгат. Анан бул коңуз кайра мондай туйт да. Кайра биринчи немесине кайтып келет экен дейсиз. Бунун жакшы жери кышында деле коматка алып келип ушундай бир идишке уруп алып, анан кийин суусун болсо картошканы салып койсоң, ушу картошканы ичет, жейт кыскасы. Өтө кыйынчылык. Нымдуулуктун деле өтө зарылчылыгы жок. Зарылчылыгы коматага мен мисалы үчүн кышында алып келгем. Бул улпак экен, бул улпак. Улпак уун дагы жарайбы? Уун дагы жарайт. Мога уун деле салып койдум, уунун жеп коюптур. Аппак уун болчу, уже карайып жеп койгон. Тирүү, карагыла. Еще бул мисалы эми айтып атпайбызбы, жайында буга көп муктаждык болбошу мүмкүн, бирок кышкыга өтө жакшы нерсе экен бул, туугандар. Монда мисалы бир тоокка канча жетет бир күнгө? Бир күндүк порция. 3-4 жетет. 3-4. Рацион дейбизби, не дейбиз бир күндө? 3-4 негизи. Аябай жакшы жетиштүү деңиз. Карагыла. Тирүү кадимкидей. Биринчи жолу көрүп атам ушундайды. Мурда бардыр балким. Бул мисалы ушундайлар жүрбөйбү үйлөрдө? Ошолор жарабайбы? Ал өзүнүн породасы башка да алчы. Муну сиз каяктан тапкан дедиңиз? Муну мен Оштон бир Алтын деген аке бар, жакшы. Ошол киши мындай эле берген магачы. Жакшы. Бир кичинекей берген мондай бир идишке. Муну ишке ашыра турган нерсе экен. Жакшы. Кышында алып келгем. Качан алып келдим? Февралда алып келдимби? Суукта эле алып келгем да. Алып келип туруп алып койдум, мына азыр ушу 2 неме көбөйүп калды мынакей. 2 идиш. Мында да бар. Бу жакта да бар экен. Булар уже бере турган күнүнө келип калыптыр да, кандай? Бере турган күнү келди, бирок мен азыр муну дагы бир цикл айландырып берейин деп атам да. Бир цикл айландырып берсем, анан буйруса кышкыга көп болуп калса, кышында тоокторго жайып. Аябай жакшы экен, монус жакты аябай. Иншалла керек болгон адамдарга мындан дагы кеңеш берип колдоно турган нерсе экен. Муну болсо бул менин чарбачылыгыма белек болду. Кошуп. Ну что? Кеттик энди. Ошол айта турган дагы неңиз бар? Болбосо акырын жыйынтыктай берсек деле болот. Таза канга өтө эле айта турган сөзүм. Таза канга порода баары бир жакшы. Мисалы үчүн качествосу сакталса, ал майдаланып кетпейт. Инвалиддер көп чыга бербейт, мисалы үчүн булардан шүгүр. Инвалид анча-мынча чыгып атты. Алар ошо туу ачылып атканда инкубатордон касакете бир нерсе болуп чыгып атты. Атак мындай бир көзү жок, же бир буту жок, андай чыккан жок. Шүгүр жакшы эле чыгып атат, чыгышынан. Чыккан жожо чыккандай эле буйруса салып кетип атат. Азыр жожого да заказ бар. Эти дагы, өңү дагы, жумурткасы дагы, кыскасы кандай гана артыкчылык болбосун, ошол нерсе өзгөрүп, азайып, бузулуп кетпесин десеңиздер, таза кандуу тоок багыңыздар деген кеңеш. Ошол анча-мынча маалымат бердик, анча-мынча болсо бир топ маалымат болду окшойт. Калганын баардык контакттар астыда калтырылат. Буюрса кийинки видеолордон амандашканча. Ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.